Өткөн жылдын алгачкы айларынан тартап бүткүл жер жүзүн илдет каптап, дүйнө өлкөлөрүнүн катарында Кыргыз мамлекети да бир топ оор күндөрдү баштан өткөрдү. Бул оор сыноолорго карабастан, Куршап айыл аймагында айылдын социалдык маселелери көз жазымда калбастан алгылыктуу иштер аткарылды. Куршап айыл өкмөтүнүн башчысы Алтынбек Ташиев жергиликтүү кеңештин депутаттары менен эри шарка киши алып барып, жалгыз бой жесир аялдар үчүн социалдык шаарча куруу демилгесин көтөргөн. Бул демилгени жергиликтүү кеңештин депутаттары бир добуштан колдоого алып, Кувейт өлкөсүнүн Ас-Сафа коомдук бирикмесине расмий кат жолдонгон. Натыйжада жалпы суммасы 200 миллион сомду түзгөн инвестиция тартылды. Социалдык шаарчада 100 үй бүлөгө ылайыкташкан бардык шарттары менен заманбап 25 үй курулду. Ошондой эле тигүү цехи, азык-түлүк дүкөнү, мечит, балдар аянтчасы, кичи футбол аянтчасы камтылып, курулуш иштери 90% жакын аяктап калды. Куршап айылында курулган социалдык шаарчанын ачылыш аземине Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров келүүсү күтүлүүдө.